Нуркелди курулуш компаниясы аманатка так убадага бек уранын карманат жана бул уран иш жүзүндө аткарылат. Компания Салкын-Төр аталышындагы 3-чү турак жайынын курулушун өз убагында аяктап, кардарларына ачкычын салтанаттуу түрдө тапшырды. Алардын катарында Тургунай Калбай кызы да бир бөлмөлүү ак өргөсүнүн ачкычына ээ болду. 2 балалуу эне курулуш компания ишенимдүү кызмат көрсөтөрүн белгилейт. Ал баштапкы төлөм катарында сумманын 30%ын төгүп, калганын 30га бөлүп төлөө жолун тандаган. Салкын-Төр 1, Салкын-Төр 2, ушу 2 курулушун уккандан кийин, ушу Салкын-Төр 3төн биз батир алдык. Кудай кааласа бүгүн үчүн алып отурабыз. Ошол 30 айга бөлүп бергендиги болду. Бирок башында биз 30% эмес, 50%-ин көбүрөөк бергендиктен калган суммасы ошол 59 000 сомдон түштү. Салкын-Төр 3 турак жайынын курулушу мындан 1 жыл мурда башталган. 12 кабаттан турган турак жай 2 улагадан 107 батирден турат. Ошондой эле балдар ойночу, аянтча, унаа токтотуучу жайлары да каралган. Заманбап сапаттуу үлгүдөгү 2 лифт орнотулган. Биздин ураныбыз убадага так, аманатка бек. Ушул уранды жөн гана кагаз түрүндө жазып албай, 2022 жылы башталган курулушубузду 2023 жылы декабрь айында тапшырабыз дегенбиз. Көрсөтүлгөн келишимден бир күн да кечиктирбей, убагында тапшырып аткан учурубуз. Биз жанагы биринчи долбоорду, проектти долбоорлоп атканда мамлекеттик экспертиза долбоорунан өткөрөбүз. Мамлекеттик экспертизанын оң корутундусу бул курулушка уруксат дегенди түшүндүрөт. Биз долбоорлоп атканда бүт баары каралат. Бизде мисалы 12 кабат болгон үчүн 2ден лифт бар. Бирөөсү адам ташуучу, экинчиси жүк ташуучу 2 лифт бар.